Акыркы жылдары өлкөдө бир катар экономикалык өзгөрүүлөр орун алууда. Былтыр ички өнүм продукциянын көлөмү триллион сомдон ашса, быйыл консолидацияланган бюджет алгачкы ирет триллиондук чектен ашаары күтүлүүдө. Бул сан жөн гана символикалык чек эмес, бул өлкөнүн экономикалык өсүшүнүн туруктуу көрсөткүчү катары бааланууда. Консолидацияланган бюджетти бир 2 жылдан кийин балким ушу триллиондон ашабыз деген мурда пландарыбыз бар эле. Эми мына Кудай буйрса быйыл ашчыдай болуп турабыз. Эми өлкө эгемендик алгандан берки президенттердин тушундагы экономикалык өзгөрүүлөргө сар эсеп салалы. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин тушунда бюджеттин көлөмү 30 миллиард сомдон ашкан. Ал өлкөнү 1991-2005 жылдар аралыгында башкарды. Андан кийин бийликке келген Курманбек Бакиевдин убагында 96,5 миллиард сомго жеткен. Бул 2010 жылдагы көрсөткүч. Ал эми 2011 жылы Роза Отунбаеванын тушунда бюджет 125 миллиард сомго жеткен. Андан кийинки президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда бюджет 229 миллиард сомдон ашкан. Бул 2017 жылдагы көрсөткүч. Сооронбай Жээнбековдун тушунда бюджет 247 миллиард сомго жетти. Бул 2020 жылдагы көрсөткүч. Ал эми Садыр Жапаров бийликке келген акыркы 5 жыл аралыгында бюджеттин көлөмү 3 эседен ашык өстү. 2021 жылы консолидацияланган бюджет 313 миллиард сом болсо, 2024 жылдагы көрсөткүч боюнча бюджет 689 миллиард сомго жетти. Ал эми 2025 жылы бюджет триллиондук чектен ашаары күтүлүүдө. Биз бийликке келгенден тарта өлкө казынасынын каржысын көбөйтүүгө бар күчүбүздү, аракетибизди жумшап келебиз. Эгер бюджет 1 триллион сомдон ашса, 2025 жыл үчүн бул маанилүү өсүш бюджеттеги чоң секирек болуп калмакчы. Кыргызстандын консолидацияланган бюджетинин мындай өсүшү бир нече негизги факторлорго байланыштуу. Алардын айрымдарына токтололу. Садыр Жапаров бийликке келгенден тарта коррупция жана уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш башталып, ири кылмыштуу топтордон мүлкү конфискацияланып, мамлекетке кайтарылды. Муну менен мамлекеттик бюджетке кошумча кирешелер түшө баштады. Стратегиялык мааниге ээ болгон Кумтөр кени толугу менен элге кайтарылып, кирешенин булагы эселеп өстү. Ишкерлер үчүн мыйзамдары жеңилдетилип, инвестициялык климат жакшырды. Ишканалар, завод, фабрикалар байма-бай ачылып, алардан салык түшө баштады. Бажы жана салык кызматтары реформаланып, натыйжасында иш пландан ашык аткарылууда. Буга улай өлкө эгемендик алгандан бери чогулган тышкы карыздын эң көп бөлүгүн төлөө мезгили дагы ушул күндөргө туш келгенин айтпай коюуга болбойт. Мисалы, тышкы карызга 2004 жылы 3 миллиард сомдон ашык акча төлөнсө, 2008 жылы 5 миллиард сом, 2011 жылы 9 миллиард, 2017 жылы 20, 2019 жылы 28 миллиард сом төлөнгөн. Жыл сайын карызды төлөөнүн көлөмү графикка ылайык өсүп отуруп, эң көп бөлүгүн төлөө 2022-2023 жылдары башталды. Бул учурдагы бийликтин убагына туш келди. 2023 жылы 31, 2024 жылы 37 миллиард сомдон ашык карызды төлөөгө туура келди. Бирок ага карабастан Кыргызстан экономикалык туруктуулукту сактап, өнүгүү жолунда экенин көрсөтүүдө. Бюджеттен өсүшү менен өлкөдө курулуш тармагы жанданып, жылына жүздөгөн жаңы мектеп, бала бакчалар, ондогон оорукана, медициналык борборлор салынып, пайдаланууга берилүүдө. Ипотекалык үйлөр курулуп, жарандарды турак жай менен камсыз кылуу программасы ийгиликтүү иштеп жатат. Ал эми аймактарда аэропорттор курулуп, жаңы аба учактар алынып, ички каттамдары жанданууда. Мамлекет өзүнүн күчү менен балыкчы Кочкор темир жолун куруп жатат. Мурдагы ири КЭСтер реконструкцияланып, жаңы КЭСтер курулуп, алды пайдаланууга берилди. Кыргыз армиясы жаңы аскердик техникалар менен камсыздалып, чек арачылардын айлык маянасы эселеп жогорулады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине жол курууга жүздөгөн техникалар алынды. Бюджет бул жөн гана сандар эмес, мамлекеттин мүмкүнчүлүгү, келечеги жана жарандарына болгон камкордугу.